Мындагы тигилген боз үйлөрдүн биринде окуучулардын шашке тамак ичүүсүнө атайын шарттар жаралган. Ал эми экинчисинде күн сайын 50-гө чукул окуучу 2 сменде билим алат. Ал эми алдыңкы күндөрү окуучулардын билим алуусу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан берилген атайын мындай чатырда улантылары күтүлүүдө. Бизге аябай тар болуп атат. Аябай чаң. Кирип келгенде чаң болот. Парталардын үстү чаң. Аябай кысылыш болуп атат бизде. Биз азыр патуркага бөлүнүп атабыз. Мындай чогуу окуганда аябай тыгын болот. Бияк суук. Жамгыр жааганда түндүктү жапсак караң болот. Аябай окуй албайбыз. Жамгыр жааганда бүт эмес өтүп могулар ылай болуп, кышында аябай суук болот. Жайында аябай ысык отура албайбыз. Аябай эле кыйынчылык болот. Жаңы мектеп салып берсеңиздер жакшы болот эле. Сиздерден өтүнөбүз. Былтыркы 2017-2018 окуу жылында апрель айында аба ырайынын катаалдыгына байланыштуу моундай көрүнүштөр болду. Буга чейин биз бул мектепте окуучулар окуп билим алып жатышкан. Мына моундай аба ырайынын катаалдыгына байланыштуу жамгыр көп жаап, мектебибиз чөгүп кетти. Анан ушундай көрүнүштөн биз балдарыбызды экинчи корпусубузга алып барып жайгаштырдык. Буга чейин моундай кыйынчылыктар болсо дагы биздин балдар ушунда окуп билим алып тарбия алып келишти. Моундай кол менен от жагып, үстү жагынан суу өтсө дагы, бирок биз ошондой тоскоолдуктарга карабай балдарыбызга билим берип тарбиялап келдик. Быйылкы жазда дагы кар көп болгондуктан биз жергиликтүү кеңештин депутаттары менен сүйлөшүп, чогуу чаран иш кылып окуучуларды бул корпуска көчүрүп мажбур болдук да. Калган батпай калган окуучуларына элден сурап 2 боз үй тиктик. Ошондо окушту бирөөсүн башталгыч класстарды тамактандыруучу ашкана кылып тиккенбиз. Ошол менен жазда чыкты бул жакта. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар. Дагы деле ошол мезгилде окуп атат. 3 боз үй бүгүн МЧС тарабынан чатыр берилген. Ошол менен бүгүнкү күнү келди, тигип отурабыз. Ошондон 3-үчүсү алынды. Кышкысын Кудай буйруса дагы мына райондук деңгээлде hakimге чыгып атабыз. Билим берүү министрлигине чейин кабарлаганбыз, эми аракеттенебиз ичин жылуулаганга. Ошолор менен биргеликте. Ушулар деле окуйбу? Ушулар да окуйт. 2 класс 50 окуучу. Калганын бул класстардын ичинде анча-мынча актовый залдардын иштерин бөлгүлөп, ошол жака баарын сыйлык иштерип киргиздик.